Бербулак айылынын тургундары үчүн бул өзгөчө күндөрдүн бири. Апа, чоң энелердин колундагы жеткинчектер эми шарты бар. Заман талабына ылайык бала бакчада тарбиялана башташат. Ошону менен бирге мектепке чейинки даярдыктан өтүшөт. Орто окуу жайынын эски имараты мурда сатылып кеткенден кийин айыл өкмөт чакан бөлмөнү бала бакча кылган. Бирок ага конуштагы бардык балдар батпайт эле. Бала бакча ачылганына сүйүнүп атабыз. Неберелерибиз бала бакча орун жок, бала бакчага кире албай атат. Бул жерге балдарыбызды алат деп баары апалардын баары сүйүнүп атышат. Аябай жакшы көз караштабыз. Аябай жакшы сүйүнүп атабыз, айнанайын бала. Неберелерибиз толтура. Ар бир баламдыкы 8-тен 6-дан баласы бар. Ошолорду иштетип койсо кандай сонун? Бала бакча менен кошо жаңы окуу борбору пайда болду. Ал жерде түрдүү багыттар боюнча кыска мөөнөттүү окутуулар жүргүзүлөт. Курулушту жергиликтүү компания жүргүзсө, эл аралык Human APL International кайрымдуулук фонду каржылады. Алам айылдан башталат дейт, анан ушу айылыбыздан мына инфраструктуралары бул жерде бул негизи новостройка 32 гектар бөлүнүп берилген. Бул жерде же мектеп жок, же эчтекеси жок. Анан жер болчу. Кайрымдуулук уюм социалдык объектилерден тышкары айылдагы мечитти дагы оңдоодон өткөрүп берди. Аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 2006-жылы ачылган. Бул убакыттан бери 713 миллион 568 миң 631 сомдук колдоо көрсөткөн. Жардамдардын көпчүлүгү аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, колдоого муктаж балдарга берилген. Мындан тышкары каражат социалдык имараттарды курууга да бөлүнгөн. Бул имараттар эл аралык Human APL International кайрымдуулук коомунун бириккен Араб Эмирлиги тарабынан каржыланды. Бүгүн биздин демөөрчү жана жетекчибиз дагы келди. Элдин кубанычына ортоктош болууда. Кайрымдуулук коом куруп берген жаңы имараттарды айыл өкмөттүн карамагына өткөрүп берди. Уюм билим берүү мекемелеринен сырткары медицина тармагында да колдоо көрсөтүп келет. Акыркы 9 жылда 31 ФАП пайдаланууга берилип, аларды бардык заман талабындагы жабдуулар менен жабдып берген. Андан тышкары аталган кайрымдуулук коом 46 медицина мекемелерине материалдык техникалык көмөк көрсөткөн. Дүйшөн Шаршембеков, Перизат Бакытова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.